Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы радиоактивдүүлүк деп аталмакчы. Сабактын жүрүшүндө радиоактивдүүлүктүн ачылыш тарыхы менен таанышасыңар. Радиоактивдүүлүк кубулушунун жаратылышын аныктайсыңар жана радиоактивдүү элементтерди салыштырасыңар. Сабакта кездешүүчү негизги түшүнүктөрдү айта кетели. Булар радиоактивдүүлүк, изотоптор, радиоактивдүү ажыроо, радиоактивдүү нурлар жана радий элементи. Эсиңерде болсо балдар, биз мурунку сабакта элементтердин изотоптору жөнүндө сөз кылдык элек. Деги эле элементтердин, деги эле атомдун изотоптору дегенибиз эмне эле? Демек, ар кандай химиялык элементтердин химиялык касиеттери бирдей болгон, бирок алардын массалык саны ар башка болгон элементтери же болбосо изотоптор болот дедик элек. Мына ушул изотоптор дагы экиге бөлүнөт дегенбиз. Булар демек туруктуу же болбосо стабилдүү изотоптор же экинчиси стабилдүү эмес изотоптор дедик элек. Демек, туруктуу жана туруктуу эмес. Туруктуу изотоптору дегенибиз бул өзүнүн химиялык касиетин узак убакытка чейин сактаган, өзгөрүүсүз сактаган элементтер. Ал эми туруктуу эмес же стабилдүү эмес дегенибиз убакыттын өтүшү менен нурдануунун натыйжасында башка элементтин ядросуна айланып кеткен элементтер дедик элек. Мына бизди кызыктырган азыр ушул экинчиси. Башкача айтканда, туруктуу эмес же стабилдүү эмес изотоптор. Жаратылышта балдар, ушул стабилдүү эмес изотоптордун ар кандай түрлөрү кездешет экен. Демек, бул стабилдүү эмес изотоптордун негизги касиети болуп, алар өз алдынча нурдануунун натыйжасында башка элементтердин ядросуна айланып кетишет экен. 3 түрдүү нурдануу жүрүп өтөт экен. Эксперименттердин жыйынтыгы боюнча булар альфа ажыроосу же альфа нурлары деп атап коюшкан. Экинчиси бета нурлары жана гамма нурдануусу. Бул ажыроодогу 3 нурдануунун табияты жөнүндө биз кийинки сабакта абдан кеңири сөз кылабыз. Азыр болсо ушул нурдануунун натыйжасында башка элементтин ядросуна ажырап кетет деп атабыз. Мисалга, уран 238 изотопун карап көрөлү. Уран 238 изотопу өз алдынча нурдануунун натыйжасында, мисалы, силер көрүп тургандай, реакциядан торий элементине айланып кетип атат. Мында нурдануу альфа бөлүкчөлөрдүн чыгаруу менен жүрүп атат. Мына демек, бул жерде торий элементине айланып атканда уран элементинин ядросу массалык саны дагы, ошондой эле заряддык саны да өзгөрүп, жана ал башка элементке айланат. Демек, катар саны дагы өзгөрүп атат десек болот экен. Демек, каалагандай элементтин атомунун ядросу нурдануунун натыйжасында башка бир элементке айланышы мүмкүн экен. Мына балдар, ушул кубулуш биз мына бүгүн сабакта өтөт турган радиоактивдүүлүк деп аталат экен. Башкача айтканда, заттардын атомдордун ядролору өз алдынча нурдануунун натыйжасында же болбосо ар кандай типтеги, ар кандай түрдөгү нурданууну чыгаруунун натыйжасында башка заттын атомунун ядросуна өтүү кубулушу радиоактивдүүлүк деп аталат экен. Демек балдар, ушул радиоактивдүүлүк качан ачылган? Же болбосо кандай шарттарда ачылган? Мына ушул жөнүндө төмөнкү видео тасмадан радиоактивдүүлүк кубулушунун ачылыш тарыхына күбө бололу дагы. Андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Вильгельм Конрад Рентген институттун жетекчиси өзүнүн лабораториясында иштеп жаткан. Ал индукциялык катушканын жардамы менен вакуумдук пробирканын эки учуна бекитилген металл электроддорунда жогорку чыңалууну түзгөн. Бул учурда пробирка жаркыраганын байкаган. Рентген барийдин циано-платинит катмары менен жабылган экранды пробиркага жакындатса, ал да жаркыраганына күбө болгон. Бул кубулушту изилдөөнүн негизинде рентген пробирканы кара калың кагаз менен жабып коет. Бирок экран бул учурда да жаркырай берген. Ал эмес, жаркыроо калың материалдардан да өтүп кете тургандыгы аныкталган. Рентген атап койгон бул X нурлар флуоресценция кубулушу менен тыгыз байланышта болгондой көрүнгөн. Ал өзүнүн ачылышын жаңы нурдануунун түрлөрү деген макаласында жарыялап жазып чыккан.
1896 жылы 1 январда рентген бул макаланын бир нече нускасын биринчи алынган рентгендик сүрөттөлүш менен кошо ар тарапка өзүнүн кесиптештерине жөнөтөт. Макаланы алгандардын бири француз математиги жана астроному Анри Пуанкаре болгон. Ал рентген тарабынан ачылган сырдуу нурлар тууралуу Париж Илимдер Академиясында жарыя кылат. Ошол кезде академиянын мүчөсү болгон Анри Беккерель X нурларынын табияты менен флуоресценция кубулушунун байланышына кызыгып калган. Беккерель ошол кезде белгилүү болгон бардык флуоресценттик материалдарды изилдөөгө киришкен. Аларды кара кагазга оролгон фотопластинканы карартарын же карартпасын текшерип көрө баштаган. Биринчи эле оң жыйынтыкты ал урандын калий сульфаты менен алган. Фотопластинка кээ бир жерлеринде карарып калган. Беккерель бул жыйынтыкты күн радиациясы менен байланышкан X нурларынын натыйжасы деп эсептеген. Ал тажрыйбаларын улантууну чечкен. Бирок ал күнү асманды булут басып, күн көрүнбөй калган. Күн ачылганда улантам деген ой менен Беккерель урандын калий сульфатын пластинкасы менен кошо күн нуру тийбеген шкафтын ичине салып коюп, бир нече күн албай калат. 1896 жылдын 1 мартында Беккерель фотопластинканы өңүнө чыгарып көрүп, таң калтырган кубулушту байкаган. Күндүн жарыгы тийбеген караңгылыкта турса да, уран калий сульфаты фотопластинкада карарган такты пайда кылганын байкаган. Беккерель нурдануунун жаңы түрүн ачкан. Бирок ал атаган уран нурлары ал кезде эч кимдин көңүлүн бурдурган эмес. Бирок так ушул кызыгуунун жоктугу жаш окумуштуу айымды уран нурдануусун изилдөөгө мажбур кылган. Мына балдар, силер көргөндөй, бардык улуу ачылыштарда эле радиоактивдүүлүк кубулушунун ачылышы дагы капыстан болгон ачылыштардын катарына кирет экен. Жана бул ачылышты ачууга ушул биз жогоруда көргөн француз окумуштуусу Антуан Анри Беккерельдин кошкон салымы чоң экен. Демек, Беккерель ушул уран туздарынын, башкача айтканда, өзү атап койгон уран нурлары деп аталган радиоактивдүү нурдануунун бар экендигин тажрыйбада далилдеген экен. Ал эми ушул жогорудагы видео тасмадан көргөндөй, ал кезде ушул уран нурлары ачылгандан кийин деле уран нурларын изилдөөгө эч кимдин кызыгуусу болгон эмес, жана уран нурлары көп кызыгууну деле жараткан эмес. Бирок жогоруда айтылгандай, ушул кызыгууну жаратпагандыгы жаш окумуштуу айымды уран туздарын изилдөөгө мажбур кылган деп эдиби? Мына ушул айым теги Польшалык жана Францияда иштеп, ошол жактан белгилүүлүккө ээ болгон окумуштуу экспериментатор Мария Складовская-Кюри болгон. Мария Складовская-Кюри өзүнүн жубайы Пьер Кюри менен кошулуп, ушул радиоактивдүүлүктүн ачылышына, радиоактивдүүлүк кубулушунун оң жана терс жактарын изилдөөдө эң чоң салым кошкон окумуштуу болуп саналат. Ошондой эле Мария Складовская-Кюри жана анын жубайы Пьер Кюри тарабынан Менделеевдин мезгилдик системасындагы эки элемент полоний жана уран радиоактивдүү элементинен дагы өтө жогорку интенсивдүүлүккө ээ болгон радий элементи ачылган экен. Полоний бул Мария Складовская-Кюринин кичимекени Польшанын урматына полоний деп коюлган, ал эми радий деген нурдуу дегенди түшүндүрөт. Демек, өтө жогорку интенсивдүүлүктөгү нурданууга ээ болгон элемент болуп саналат экен. Жана дүйнөдөгү ушул кезге чейинки дегиле адамзатынын тарыхындагы эки Нобель сыйлыгына ээ болгон окумуштуу ушул Мария Складовская-Кюри экен. Биринчи жолу ал жубайы Пьер Кюри экөө физика тармагында Нобель сыйлыгына ээ болгон. Ал эми экинчи жолу Мария Складовская-Кюри химия тармагында ушул радиоактивдүү заттарды ачууда жана жаңы элементти ачууда Нобель сыйлыгына ээ болгон экен. Мария менен Пьер Кюринин кызы Ирен Жолио-Кюри дагы ушул химия тармагында чоң эмгектер жаратып, Ирен Кюри дагы Нобель сыйлыгынын ээси болуп саналат экен балдар. Мына демек, Мария Складовская-Кюри менен Пьер Кюринин радиоактивдүүлүк кубулушун ачууда, изилдөөдө кошкон салымын
айтып түгөтө албайбыз, анткени алардын кошкон салымы. Азыркы кезде биз радиоактивдүү заттар булар адамдын организмге тийгизген таасирин абдан терс экендигин билебиз. Мына ошол терс таасирлеген бул окумуштуулар өздөрүнүн жашоо турмушу менен, башкача айтканда өздөрүнүн ден соолугун курмандыкка чалып изилдеп, адам затына ушундай радиоактивдүү заттардын бар экендигин жана анын терс касиеттерин жана оң касиеттерин далилдеп берген окумуштуулар болгон экен балдар. Эми бушуктуу иретинде бир суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Анда эмесе суроого көңүлүңүз бурам. Атом ядросу кандай бөлүкчөлөрдөн түзүлөт? Биринчи электрон, нейтрон, экинчи протон, электрон, үчүнчү нейтрон, протон, төртүнчү протон, фотон. Демек, атомдун ядросу төмөндөгүлөрдүн кандай бөлүкчөлөрүнөн түзүлөт? Электрон, нейтрон биринчиси, протон, электрон экинчиси, нейтрон, протон үчүнчүсү жана протон, фотон. Мен оюмча бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте бул жерде туура жооп нейтрон жана протон. Оң зарядталган протон деген бөлүкчөлөрдөн жана зарядка ээ болбогон нейтралдык бөлүкчө нейтрондордон турат деп биз мурунку сабактарда дагы айтып кеттик эле. Кана эми ушул радиоактивдүүлүк деген эмне экен? Ошонун башкача айтканда радиоактивдүүлүктүн аныктамасын айтып көрөлү. Демек балдар, радиоактивдүүлүк дегенибиз бул айрым заттардын атом ядролорунун өзүнөн өзү нур чыгарып, башка элементтин ядросуна айлануу жөндөмдүүлүгү радиоактивдүүлүк же табигый радиоактивдүүлүк деп аталат экен. Эмне үчүн табигый деп атабыз? Анткени жасалма радиоактивдүүлүк дагы бар экен балдар. Башкача айтканда, кээ бир заттардын атомдордун ядролорун сырттан ар кандай таасир этүү менен аларды дагы радиоактивдүү нурданууга же радиоактивдүү ажыроо кубулушуна алып келүүгө болот экен. Аныбыз демек жасалма болот. А негизи уран, радийге окшогон элементтер албетте табигый радиоактивдүүлүккө ээ экен. Алар сырттан эч кандай таасир болбосо деле өзүнөн өзү нур чыгарып отуруп, атомдун ядросу ажыроого дуушар болот экен балдар. Радиоактивдүүлүк деген бул латындын радиус нур жана активус таасирдүү деген эки сөзүнөн келип чыккан экен. Башкача айтканда радиоактивдүү дегенибиз ушул таасирдүү нурлар дегенди түшүндүрөт да. Демек, радиоактивдүү заттардан бөлүнүп чыккан нурлар болсо, бул биз жогоруда айтып кеткендей альфа, бета жана гамма нурлары радиоактивдүү нурлар деп аталат экен. Азыр болсо балдар, ушул радиоактивдүү ажыроону силер Вильсон камерасы деп аталган атайын камерада уран тузунун радиоактивдүү ажыроосун ушул уран тузундагы радиоактивдүү нурлардын тректери аркылуу көрүүгө мүмкүндүк бар азыркы кезде. Мына ушул уран тузунун нурларынын ажыроо кубулушун өз көзүңөр менен көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экен. Анда эмесе төмөндөгү видео тасмага көңүлүбүздү буралы дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары улантабыз.
Мына балдар, демек радиоактивдүүлүк ажыроо кубулушун силер өз көзүңөр менен көрө алдыңар. Эми албетте ушул радиоактивдүүлүк кубулушунун ачылышына жана аны изилдеп азыркы кездеги бизге керектүү болгон эң маанилүү маалыматтарды топтоп берген инсандар жөнүндө айтпай кетсек дагы болбос. Бул инсандар эң биринчи эле албетте ушул радиоактивдүүлүк кубулушун ачкан француз окумуштуусу Антуан Андре Беккерелди айтсак болот. Андан кийин ал радиоактивдүүлүк кубулушун андан ары изилдеп, абдан маанилүү адамдын жашоосу үчүн, адамдын ден соолугу үчүн маанилүү маалыматтарды эксперимент жүзүндө көрсөтүп берген окумуштуулар булар Мария Складовская-Кюри жана анын жубайы Пьер Кюрилер. Ошондой эле бул кубулушту андан ары изилдеген алардын кызы Ирен Жолио-Кюри жөнүндө дагы айта кетели. Жана Ирен Жолио-Кюринин жубайы Фредерик Жолио-Кюри дагы ушул радиоактивдүүлүк кубулушун изилдөөдө чоң ийгиликтерди жараткан окумуштуулар экен балдар. Мына ушул окумуштуулар радиоактивдүүлүк кубулушун изилдөөдөгү пионерлер десек болот. Мына бул окумуштуулардын чогултуп берген маалыматтары абдан маанилүү болуп, биздин жашоо турмушубузда көп жерлерде, көп тармактарда азыркы кезде кеңири колдонулууда. Менделеевдин мезгилдик таблицасынан карап көрө турган болсок, радиоактивдүүлүк кубулушка же болбосо радиоактивдүүлүк ажыроого балдар катар саны 82ден жогорку бардык химиялык элементтер катышат экен. Демек, 82ден жогорку химиялык элементтер бул висмуттан башталат. Мынакей висмуттан эле полоний элементи жана башка калган элементтердин баарысы радиоактивдүү ажыроо кубулушуна катышат экен балдар. Жогоруда айтып кеткен окумуштуулардын берген маалыматтары, берген жыйынтыктары азыркы кезде атомдук, ядролук энергияны коопсуз пайдаланууга чоң мүмкүнчүлүктөр түздү. Азыркы кездеги атомдук станциялар, атомдук кемелер ушул атомдук энергияны, радиоактивдүү заттарды чыгарбастан, радиоактивдүүлүктүн терс таасирин билип, энергияны оң, коопсуз колдонууга чоң мүмкүнчүлүктөр түзөт экен балдар. Жана ошондой эле радиоактивдүүлүктүн азыркы кезде биздин жашоо турмушубузда колдонуусу жөнүндө айтып кете турган болсок, албетте эң биринчи эле бул медицина тармагында кеңири колдонушка ээ. Ар кандай диагноздорду коюуда, ошондой эле рентгендик медицинаны дагы биз жакшы билебиз. Рентген нурлары дагы ушул радиоактивдүү нурлардын бирден бир себеби болуп саналат экен балдар. Анын дагы колдонушу медицинада абдан чоң мааниге ээ. Экинчиден, археологияда кеңири колдонулат радиоактивдүүлүк. Эмне үчүн? Анткени радиоактивдүү ажыроо мезгили деп коебуз. Биз кийинки сабактарда айтабыз ал жөнүндө. Ар кандай болушу мүмкүн, мисалы ар кандай радиоактивдүү заттардын, мисалы бир нече сааттан бир нече миллиард жылга чейин жарым ажыроо мезгили болушу мүмкүн. Мына ушул убакыт аралыгына ажыроо мүмкүнчүлүгүн, же болбосо ажыроо мезгилин так аныктоо менен, демек археологиялык табылгалар канча жашта, канча жылды түзөт ошолордун жашы, мына ошону так аныктоого мүмкүндүк бар экен балдар. Ошондуктан археологияда радиоактивдүүлүк кубулушу абдан кеңири колдонушка ээ. Жана гамма дефектоскопия деп коет. Же болбосо ар кандай металл тетиктердин ичинде ар кандай дефекттер калып калбаш үчүн, же болбосо боштуктар калып калбаш үчүн аларды гамма нурдануусу менен нурдантып, ошол кайсы жерде боштук бар же кайсы жерде дефект бар ошону аныктоого мүмкүнчүлүк бар экен. Бул дагы ушул албетте гамма нурдануусу менен, же болбосо ошол эле биз жогоруда айтып кеткендей радиоактивдүү нурдануунун бир түрү болуп саналат гамма нурдануусу. Демек радиоактивдүү нурдануунун жардамы менен ар кандай тетиктердеги дефекттерди аныктоого мүмкүнчүлүк бар экен балдар. Мына балдар, демек радиоактивдүүлүк кубулушу биздин жашоодо азыркы кезде абдан эле кеңири колдонушка ээ экен. Анда эмесе дагы бир эки суроо менен сабагыбызды бышыктайлы дагы, анан жыйынтыктайлы. Анда эмесе суроого көңүл бурам. Элементтердин радиоактивдүү айлануусунда кайсы параметри өзгөрүүсүз калат деп ойлойсуңар? Биринчи массалык саны, экинчи заряддык саны, үчүнчү катар саны, төртүнчү болсо бардыгы өзгөрөт. Албетте бул жерде туура жооп бардыгы өзгөрөт. Демек массалык саны дагы, заряддык саны да, ошондой эле катар саны дагы. Анткени ал башка элементтин ядросуна айланат. Демек катар саны дагы өзгөрөт экен. Кийинки суроо.
Радиоактивдүү нурдануу кубулушунун эң биринчи ачылышы кимге таандык деп ойлойсуңар? Конрад Рентген биринчиси, Анри Беккерель экинчиси, Мария Кюри үчүнчүсү, Пьер Кюри төртүнчүсү. Албетте, бул суроого эле оңой жооп бердиңер болуш керек. Жогорудагы видео тасманы көрүп отуруп, албетте туура жооп Антуан Анри Беккерелге таандык экен балдар. Анда эмес балдар, сабагыбыз ушуну менен аягына келип жетти. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен радиоактивдүүлүктүн ачылуу тарыхына көз жүгүрттүк. Ушундай эле радиоактивдүү ажыроо деген эмне, радиоактивдүү кубулуш деген эмне экендигин билдик. Жана радиоактивдүүлүктүн биздин жашоо турмушубуздагы колдонуу аймактарындагы карадык. Анда эмес балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта туруңар.